Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen ve ihlasan fid-din ya erhamer rahimin. Hurmatly musulman bir tuğandar, bugünkü bizden ayta turgan sabak fil kebair, çoğ günöler jönünde bolmakçı. Çoğ günöler degen emne, alardan kantıp arıloo gerek bolot, alar boyunca şeriat emne degen, uşular boyunca aytabız. Aldın ala kıskaça toktolo turgan bolsak, günölerdi alamdar ekiге bölüp düşündüröt. Çoğ günöler, anan kiçine günöler dep. Anan çoğ günö degen emne degende aga anıktama beröödө biraz alimdardın talaşları var. Bирок көпчүлүк alimdar ынанган anıktamаны ayta turgan bolsok, çoğ günö dep emнен aytabыз degende алар айтат, кайсыл bir günöөнү жасаганда aga şeriat taraptan atayın bir jaza aytılgan bolsa, ol günöөнү могул ишти жасай турган болсоң, анда акыретте, кыяматта сени мындай азап күтүп турат деп. Анда ошол günöөнү биз чоң günөө деп айтабыз дейт. А эгерде кайсыл бир günөөнүн азабы акыретте берилчү жазалары айтылбаса, демек аны ас-сагаир, кичинекей günöөлөр деп айтабыз. Бирок момун киши günöөгө келген учурда чоң же кичине деп бөлбөстөн дайыма алардан алыс болууга аракет кылуусу керек болот. Анткени günöөнүн акыбети, анын акыры эч качан жакшылык менен бүтпөйт, же бузукулук бир жаман бир иштер менен аяктайт, акырети азап болот. Өзүн эле талкалабастан жанындагы адамдарды да кошо талкалайт кээде бир күнөөлөр. Ошон үчүн мусулман киши дайыма күнөөлөрдөн алыс болуусу керек болот. Негизи эле мусулман кишиге күнөө таптакыр туура келбейт. Дайыма күнөөлөрдөн алыс жүрүүгө, алыс болууга аракет кылуусу керек болот. Faslun fil kebair. Anda sabakta başladık. ومن الكبائر التي يفسق فاعلها القتل بغير حق والزنا والسرقة وأكل الربا والقذف والعقوق وشرب المسكر وترك الصلاة. Çoğ günöөлөр деген кайсылар десе, аны жасаган киши фасыктардын катарына кошулуп калат. Динден чыгып кетпейт, бирок фасык, күнөөкөр адамдардын катарына кошуп койчу күнөөлөр кайсыл. Бизде кечеги сабакта айттык элек, адам күнөө ишти жасоо менен динден чыгып кетпейт, балким жаман адамдардын катарына кошулуп калат. Күнөөнү жеңил санап, арамды адалга чыгаруу менен динден чыгып кетет, бирок арам ишти жасоо менен күнөөкөр болот, бирок динден чыкпайт. Экөөнүн айырмасын билип алуу керек. Жасоо менен аны арам деп билет. Ал жакшылыкка алып барбайт деп билет, бирок хавасына, нафсине азгырылып жасап коет ал ишти. Ал адамды динден чыгарбайт. А бирок ошону адал деп айта турган болсо, боло берет деп айта турган болсо, мейли аны жасабаган болсо деле, адам Кудай сактасын, динден чыгып кетүүсү мүмкүн. Эми, адамды күнөөкөр адамдардын катарына кошуп койчу чоң күнөөлөр кайсылар? Эң биринчи ал-катл би гайри хаккин. Адам өлтүрүү дейт. Бул чоң күнөөлөрдөн. Эч кандай себеп жок эле, шарият уруксат берген жолдор менен эмес, балким башка бир жолдор менен адам өлтүрөт. Бул чоң күнөө. Кыяматта өтө чоң азапта калат. Анткени адам баласынын жаны
анын намазы бул арам болчу, бул сакталуусу керек болчу. Ошондой бир аралыкты бузуп өтүп, ага кол салып, анын жанын кыюу бул өтө чоң күнөөлөрдөн. Кыяматта дагы ал ишке барган кишилер өтө чоң азапта калат. Зина кийинкиси бул зына кылуу. Бул дагы чоң күнөөлөрдөн. Аны жасаган киши эч качан оңбойт. Кыяматта өтө чоң азапта калат. Ошон үчүн момун киши булардан алыс болуусу керек болот. Өтө чоң күнөөлөрдөн. Зына кылуу дегенде никеси жок аялдарга баруу, ортолорунда эч кандай нике жок эле өзүнүн эркектик муктаждыктарын бүтүрөт. Бир аялга барып, же аял киши никеси жок эркектер менен жүрөт. Бул дагы өтө чоң күнөөлөрдөн, ошону шарият зына деп коет. Андан кийинкиси ас-сарика, урлук кылуу. Урлук деген бул бирөөнүн мүлкүнү бекитип койгон жеринен алып алууну урлук деп айтабыз. Бул дагы чоң күнөө. Этеги, акыбети жакшылык менен бүтпөйт. Акыретте чоң азапта кала турган күнөөлөрдөн. Момун киши булардан дагы алыс болуп жүрүү керек болот. Аклу риба, андан кийинки бул сүткордук. Бул дагы өтө чоң күнөө. Ал түшүнүктүү. Шарият уруксат бербеген жолдор менен келишимге турууну риба деп айтабыз. Деше айтканда, ал-байя, ал-фасид бул риба деп айтылат. Сүткордук. Шарият уруксат бербеген жолдор менен келишимге туруу бул дагы чоң күнөөлөрдөн. Кыяматта өтө чоң азапта калат. Вал-казф, жала жабуу. Бул дагы өтө чоң күнөөлөрдөн. Жала жабуу дегенде эркек кишини же аял кишини эч кандай себеп жок эле, эч кандай далил жок эле зына кылды деп, никеси жок эркектер менен жүрдү деп, же нике жок эле аялдар менен жүрдү деп жала жабуу, бул дагы өтө чоң күнөө. Кыяматта өтө чоң азапта калат бул ишке барган адамдар. Вал-укук, анан ата-энеге ак болуу. Ата-энеге ак болуу дегенде ар кандай түшүндүрмөлөр бар, бирок көпчүлүк аалымдар ынанган бир кыскачараак бир түшүндүрмө бар. Ата-энеге ак болуу дегенде эмне деп түшүндүрөбүз дегенде, кандай иш ата-энени нааразы кыла турган болсо, ошол ак болууга жатат дейт. Эмне болбосун? Кандайдыр бир ишти жасаганыңызда ата-энеңиз ошондон нааразы болуп калабы? Бул ата-энеге ак болууга жатат дейт. Ошон үчүн мусулман киши булардан сактануу керек болуп калат. Анан канткенде мен ата-энемди ыраазы кылат экенмин деп күнү түнү ойлонуусу керек болуп калат. Бүгүнкү күндө ошончалык динден алыстагандыктан эркектер аял кишилер башкачараак ойлонот экен, бирок эркек кишилер канткенде ошол аялымды, канткенде балдарымды ыраазы кылат экенмин деп ошонун артынан иштеп калды да күнү түнү. Бирок ата-энесин такыр ойлонбойт. Канткенде мен ата-энемди ыраазы кылат экенмин деп эч кимис ойлонбойт, бирок балдарын, аялдарын ойлоно берет. Аялы ыраазы болбосо деле ошону ыраазы кылуунун артында боло берет да. Жыл сайын мисалы чет мамлекеттерге, башка бир жактарга саякат кылдырып, анан балдарын деле бир жакшы жерлерге алып барып дегендей. Бирок буга негизи каршылык жок болсо дагы ата-энесин унутуп койгон кишилер бар да. Эркек киши дайыма аялдарын, балдарын ойлонгондо ата-энесин дагы кошо ойлонуу керек болуп калат. Керек болсо бала чакасынан мурда ата-энесин ойлонуу керек болуп калат. Буларды канткенде ыраазы кылам, канткене булардын көңүлүн көтөрө алам деп. Анткени аларды нааразы кылуу, аларды бир капалантып коюу чоң күнөөлөрдөн, аларга ак болууга жатат. Ошурбул мускир, кийинки чоң күнөөлөрдөн мас кылуучу ичимдиктерди ичүү дейт. Бул дагы чоң күнөөлөрдөн. Булардан момун киши алыс болуу керек болуп калат.
Onun dagы akıbeti жақсылық менен бүтпейт, ақиретте чоң азап менен аяктайт. Ва теркус сала, намазды таштоо дагы бул чоң күнөөлөрдөн. Бүгүнкү күндө момундар, мусулмандар динден, шарияттан алыстап, буларды бир башкачараак ойлонгон учурлар болуп калды да. Туура намазды таштаган киши динден чыкпайт, ахлу сунна вал жамаанын акыйдасы боюнча. Бирок намазды таштаган киши, же жогордагы күнөө иштерди кылган киши бейишке кире албайт деп айтат аалымдар. Эгерде буларды тыйган иштерди таштабаса, арам иштерди аткарып жүргөн болсо, ал тозокко түшөт. Андан сактануу керек болуп калат. Буларды жасаган киши өтө чоң бир коркунучта дагы болгон болот. Кыяматта Аллах Таала кечиримдүү деп айтабыз. Бирок азаптайм деген дагы убадалары бар. Азаптайм деген убадалары азыркы иштерди жасаган болсо тыйган. Аны менен катар мисалы намазды таштаган болсо деп дагы келет. Ошон үчүн момун киши уларга бекем болуу керек болуп калат. Тыйган иштеринен тыйылып, буйруган иштерди аткаруусу керек болуп калат. Намазды таштоо бул адамды динден чыгарбаганы менен намазды таштоо өтө чоң күнөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде айтылат, мусулман менен мусулман эместин ортосун бөлүп турган бул намазды таштоо дейт. Аны аалымдар башкачараак түшүндүрөт, бирок ошондой болсо дагы бул чоң күнөөлөрдөн. Ва алам, кийинки маселеге өтө турган болсок, أنك إنما تعصي الله بجوارحك وهي نعمة من الله عليك. Bilgenin, sen Kuday Taalага өзүңдүн дене мүчөлөрүң менен күнөө кылып коюң мүмкүн дейт. Кээде адам өзү байкаган абалда, кээде байкабаган абалда. Бирок азыркы айтчу маселелердин баарысын бардык мусулмандар, бардык мумундар билет болуш керек. Кудай Таала бизге көптөгөн неаматтарды берген. Кандай гана дене мүчө берген болсо, ошолордун баарысын бекерден жараткан жок. Ар бир дене мүчөнүн өзүнүн кызматы бар, өзүнүн вазыйфалары бар. Бизге неамат кылып берген эле. Ошону туура пайдалануубуз керек эле. Бирок аны туура жакка иштеткендин ордуна туура эмес жакка Кудай Таала тыйган иштерге пайдаланып коюубуз мүмкүн дейт. Аларды туура эмес жакка пайдаланып Кудай Таалага күнөөкөр болуп калуубуз мүмкүн дейт. Негиз алардын баарысы Кудай Таала тарабынан пенделерине берген неаматы болчу дейт. Адамдын дене мүчөсү баарысы жакшылык, Кудай Тааладан берилген бир неамат. Ва аманатун ладейк. Алардын баарысы аманат дейт. Аларды туура сактоо керек эле. Аманат, мисалы мага бирөө телефонун аманатка таштап кетти. Мен буну туура адаттагыдай сактап, анан келген учурда колуна тапшырууум керек эле да. Бирок мен буну шалаакылык кылып, жоготуп ийген болсом, башка бирөөгө берип ийген болсом, же туура эмес жакка пайдаланып кете турган болсом, анда мен жооп берет элем. Ошол сыяктуу адам баласына берилген дене мүчө дагы ден соолук ага кошумча. Булардын баарысы неамат. Анан аманат. Буларга кыянат кылуу менен, туура эмес жактарга пайдалануу менен кыяматта эсеби бар, кыяматта жообу бар булардын баарысынын. Ва хия сабатун, ал дене мүчө жетөө дейт. Алар кайсыл? Биринчиси ал-айн, көз дейт. Экинчи ал-узун, кулак, вал-лисан, тил, вал-батн, адамдын курсагы, вал-фардж, жынстык мүчөлөр, вал-яд, колу, вал-рижил, буту. Ушул жетөөсү баарысы эмне? Кудай Таала тарабынан берилген неамат, анан адам баласына берилген аманат. Анан азыркы айткан дене мүчөлөр менен эң көп күнөө кылып койчу дене мүчөлөр ушулар дейт. Ушуларды сактоо керек болуп калат. Эми катары менен айта турган болсок, аммал айн фахфазха анин назар илал мухаррамат. Көздү арамга кароодон сакта дейт. Көздү
бул аманат да. Анан Кудай Таала тарабынан берилген неамат. Мисалы, могу телефон колго тийди дейлик. Бул аманат. Биз буну туура жакка иштеткен болсок, сооп табабыз. Эгерде буну туура эмес, шарият уруксат бербеген жакка иштете турган болсок, күнөө табабыз да. Ошол сыяктуу адамдын көзү да аманат. Берилдиби? Канчалаган көзү жок, көз сокур, көзү болсо дагы көрбөгөн кишилер бар. А бирок ошолордон айырмалап адам баласына көз берди башкаларга. Кээ бирлеринин ден соолугун чың кылды. Эми ошол аманат, аманатты аманаттай сактаганың дейт. Фахфазха анин назар илел мухаррамат. Көздү арамга кароодон сакта дейт. Ва аммал узун, арамга кароодон дегенде Кудай Таала эмнени арам кылды? Аларга кароодон сактоо керек болуп калат. Көз менен дагы демек күнөө кылып коюу мүмкүн экен. Ва аммал узун фахфазха ан ан тусқия биха илал гиба вал казиб. Кулак дагы аманат, буну дагы сактоо керек болуп калат. Эмнеден? Гыйбатты угуудан, ага кулак салуудан, же жалгандар болуп калат, аларды угуудан дагы сактоо керек болот. Кээде гыйбат дегенде, ушак дегенде бирөөлөрдү жамандоо, бирөөлөргө бир жала жабуу, аларды ушактоо дегенде биз жалаң гана баягы айтууну түшүнүп калганбыз да. Жок, шарият аларды угуудан дагы тосот. Аларга кулак салуудан дагы тият. Аларды айтуудан гана эмес, балким аларга кулак салуу дагы бул чоң күнөөлөрдөн. Кулакты алардан да сактоо керек болуп калат. Эгерде аларды уга турган болсо, кыяматта ошол үчүн дагы жооп берет. Ва амма лисан фахфазху анил гиба вал казиб вал мира ва нахвиха. Ал эми тилди бирөөлөрдү ушактоодон, жалган айтуудан, мактануудан сактоо керек болуп калат дейт. Демек тил менен дагы күнөө кылып коюу мүмкүн экен. Бирөөлөрдү ушактоо бул чоң күнөө. Бирөөлөрдү жамандоо, аларга жала жабуу, булардын баарысы чоң күнөө. Негизи эле адам баласы кыяматта тилинен көп азапталып калган учурлар болот. Ошон үчүн арабтарда ушундай бир макал бар: балаул инсан минал лисан. Адам баласынын бир балеге, бир жамандыктарга, бир кириптер болуп, дуушар болуп калуусу көбүнчө тилинен болот дейт. Кыяматта тозокто көп азапталгандар ошол тилинин айынан болот. Бирөөнү ушактап койгон, бирөөнү тилдеп койгон, бирөөнү сөгүп койгон, бирөөлөргө мактанып койгон, шарият тыйган иштер жолдору менен. Булардын баарысы тил менен болот дейт. Анан кээде кээ бир адамдар айтуусу мүмкүн, жамандап койсо эле күнөө болуп калабы, же ошол канчалык деңгээлде бир жамандыктарга алып келүүсү мүмкүн депчи. Негизи бүгүнкү күндө болуп жаткан келишпестиктер, жаман ойлор, жаман күнөөлөр, булардын баарысы ошол жамандоодон, ушактоодон башталат. Элестетип көрүңүз, мен бирөө менен мамиле кыла турган болсом, бирөө менен иштешем, бир окуу жайдабы же бир мекемедеби, анан мен жөнүмдө ошол жердеги кишилерге башка бирөөлөр туура эмес маалымат жеткирип койгон болсо, же мендеги айыптарды жеткирип койгон болсо мейли. Ал киши мен жөнүмдө жаман ойдо болот дагы, мен менен ал толук иштеше албайт. Дайыма жаман күмөндө болот дагы, кээде жакшы сүйлөшпөй деле калуусу мүмкүн да. Кыскасы, ал киши жаман маалымат алып алгандан кийин мен жөнүмдө иштешүү кыйын болот. Жыйынтыгында ал киши күнөөгө батат. Анткени шариятыбызда момундар жөнүндө дайыма жакшы күмөндө болууга буйрулганбыз. Ушакты укпаганга дагы буйрулганбыз. Анан башкаларга эгерде
анан бир зыянын, жамандыктарын көрбөсөк, зулум кылганга, жамандык кылганга булардын баарынан тыйылганбыз. Эгерде гыйбат ушинтип көп тарай турган болсо, азыркыдай иштерге алып барат дагы жыйынтыгында момундардын, мусулмандардын, адамдардын ичинде бузукулук тарап кетет. Ошон үчүн бирөөнү ушактоодон, бирөөнү гыйбат кылуудан адам баласы сактануу керек, анткени булар чоң күнөө. Илгери бир аалымды, дин жолунда жүргөн улук аалым экен. Бирөө жамандап коет. Анан аны угуп калган киши жанагы аалым кишиге жеткирип барат. Жеткирип барганда жанагы жамандаган кишини эмес, жеткирип барган кишини жемелеген экен, урушкан экен. Эмнеге? Ошондой бир жооп айткан экен. Ал мага жанагындай жаан аткан учурда, жана гыйбаты, ушактаганы жаан аткан сыяктуу болот экен да жебени. Мага тийбей калган экен. Эми сен ошону алып келип туруп мага кайра жүрөгүмө сайгандай болдуң депчи. Кээ бир ушактар болот, аны башкалар угуп калган болот, бирөөнү жамандаганын, бирөөнү ушактаганын, бирөөлөр жөнүндө туура эмес маалымат жеткиргенин угуп калат дагы. Бирок жамандалган кишиге, ушакталган кишиге жетпей калат. Экинчи бир угуп калган киши аны жеткирип барат, бул андан дагы чоң күнөө. Булардын баарынан мусулман киши сактануусу керек болуп калат. Эми бүгүнкү күндө адамдар ушундай бир иштер менен алек болуп калды. Бирөөлөрдү жамандоо менен алек болуп калды. 2-3 адам чогулган болсо эле экинчи туурасында, бир башка адам туурасында сүйлөшүп кетет, анын жаман жактарын айтуу менен алек болуп калды, өздөрүн унутуп калды да. Мусулман киши экинчи бир адамдан ушактоодон тосулган, жамандоодон, мейли ошол айып анда болсо деле, ушактоо мейли жанагы жаман сыпат анда болсо деле, болбосо деле аны айтуу бул күнөө. Эми кээде уруксат берилген учурлар болот. Анын бир жамандыктарынан сактануу максатта айткан болсо бир жөн эле. Ал жаман киши, берки киши аны менен иштешкен атат. Эгерде анын жамандыгын көрүп калуу коркунучу болсо, балким ошондой бир жолдор менен этияттап жеткирип койсо болот эле. Бирок андан башка нерсени көздөп, эч кандай максаты жок эле анын жаман жактарын айтуу, жанында болбогон нерселерди айтуу, булардын бардыгы чоң күнөөлөрдөн, мусулман булардан алыс болуусу керек болуп калат. Wa amma al-batin fahfazhu 'anil haram wa shubha. Эми курсак буну менен дагы күнөө кылып коюу мүмкүнбү десе, ооба мүмкүн. Кантип? Арам жөөдөн дейт. Момун киши курсагыны арам жөөдөн сактоосу керек болот. Арам тамак могул жака киргизүүдөн сактаноосу керек болуп калат. Анткени арам тамак эч качан момунга жакшылык алып келбейт. Момун арам тамакты жеп эле алдыбы, бүттү, ал жакшылык менен чыкпайт ал. Сөз ал бир жамандык иш менен аяктайт. Көчөдөгү, коомчулуктагы болуп жаткан иштердин баарысы ошол арамдан башталган. Адамдын тамагы адал эле болгон болсо, анын денесинен жакшы амалдар чыгат. Тилинен дагы жакшы сөздөр чыгат. Жүзүнөн дагы эмне нурданып турат дегендей. Эгер арам жеген болсо, ал жакшылык менен бүтпөйт. Акыбети жалаң гана жамандык менен бүтөт. Илгери пайгамбарыбыздын жолун жолдогон сахабалар, андан кийинкилер, олиялар, аалымдар бул маселеде аябай бекем турушкан. Ушундай бир окуя айтылат. Абу Бакр радиаллаху анху кол астындагы кызматчысы бир күнү тамак көтөрүп келет. Анан жанагы кызматчысынан уруксат албай туруп эле, эми акылы болгон ал ишке, тамагын алып туруп жеп алат, шашылып, курсак ач болсо керек. Анан жеп бүткөндөн кийин кызматчысы айтат: "О менин кожоюнум, Абу Бакр. Бул тамак мен жанагы динге келгенге чейин бирөөнүн колунда иштедим элем. Анан туура эмес бир жол менен иштедим элем. Бирөөгө бир бакчылык кылдым элем, көз ачыктык кылдым элем. Анан ошонун акысына бүгүн тамак берди эле. Бул арам жол менен келген тамак болчу. Мен сени билем, арам жебейсиң." Дегенде Абу Бакр радиаллаху анху акырын ошол жеген тамагына кусуп салат дейт.
Анан этегинен ошону айтат: эгерде ушул тамак чыкпай ичимден, жаным менен кошо чыга турган болсо дагы мен ошого ыраазы элем деп айтат да. Бул деген эмнени билдирет? Алар арам жөөдөн алар катуу сактанган. Ага алып баруучу жолдорго дагы барбаган. Андан кийинки аалымдардан дагы ушундай бир окуя айтылат. Кээ бир аалымдар өздөрүнүн жашаган жеринде кой жоголуптур дегенде, же бир мөмө жемиш жоголуптур дегенде, ошол жылы кой жебей койгон, ошол жылы мөмө жемиш жебей койгон аалымдар болгон. Мусулман киши ушунчалык деңгээлде арамдан сактануусу керек болуп калат. Анткени арам жеген болсо, курсакка бирдемке түшө турган болсо, ал жакшылык менен бүтпөйт. Керек болсо бала чакасына чейин өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн момун жеке өзү эле эмес, балким бала чакасын дагы арамдан сактоо керек болуп калат. Эгерде алардан келечекте элге, жерге, динге кызмат кыла турган перзенттер чыгуусун үмүт кылган болсо. Бир эле арамдан эмес, шектүү тамактардан дагы алыс болуусу керек болуп калат. Күмөн, адалбы же арамбы, алардан сактануусу керек болуп калат. Аларды таштап, адалын алганга аракет кылуусу керек. Ва аммал фарж фахфазху амма харрамаллаху алейк. Ал эми жыныстык мүчөнү Кудай Таала тыйган иштерден сактоосу керек болот. Эмнени арам кылды эле, ошондон сактоосу керек болот. Өзүнүн эркектик муктаждыгыны, өзүнүн аялдык муктаждыгыны шариат уруксат берген жолдор менен гана кандыруу керек болот. Арам жолдор менен кандырып баштаса, муктаждыгын бүтүрүп баштаса, анын этеги жакшылык менен бүтпөйт. Бул дүйнөдө кор болот дагы, акыретте чоң азапта калат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эгерде силер мага эки нерсени сактайм деп кепилдик берген болсоңор, мен силерге 5 кепилдик берем дейт. Биринчиси адамдын тили, ма байна лахьяйхи, ол эки жаагынын ортосундагы нерсеге. Ошондо тил болуп калды. Анан эки бутунун ортосундагы. Бул түшүнүктүү. Эркек болсун, аял болсун, жыныстык мүчөсүн сактаган кишилер арам болгон иштерден буларга кыяматта бейиш дейт. Момун киши буларды дагы сактоо керек болуп калат. Көрүнгөн бир жол менен эле, оюна келген иштерди эле жасай турган болсо, акыбети жакшылык менен бүтпөйт. Кыяматка чейин азапта калуусу мүмкүн. Ошон үчүн булардан сактануу керек болуп калат. Кудай Таала уруксат берген жолдор бар. Ошолор аркылуу гана муктаждыкты бүтүрүү керек болот. Ва аммал ядан фахфазхума ан ан ту'зия бихима ахадан минал халқи ау татанавал бихима ма ла яхил. Эми кол, эки кол дейт. Булар менен дагы күнөө кылып алуу мүмкүн. Эки колуңузду дейт, башка бирөөгө зыян берүүдөн сактаңыз дейт. Булар менен дагы чоң күнөө болуп калуусу мүмкүн. Ошон үчүн буларды ыза берүүдөн, бирөөгө зулумдук кылуудан, бирөөгө зыян берүүдөн колуңузду сактаңыз дейт. Же булар менен арам тамак жөөдөн дагы сактаныңыз дейт. Колду ушинтип сактоо керек болот. Бирөөгө ыза берүүдөн, анан адал болбогон тамактарды жөөдөн сактоо керек болуп калат. Ва аммар риджлан фахфазхума ан ан тамшия бихима ила макрухин. Ал эми эки бутту арам болгон, жек көрүлгөн, туура эмес жолдорго басуудан сактоо керек болуп калат. Азыркы айткан дене мүчөлөр, буга чейинки айтылган дене мүчөлөр кыяматта баарысы ээсинин ошол адам баласы үчүн каршы күбөлүк өтөт дейт. Кыяматта Аллах Таала адам баласынын жасаган ишин моюнга коет. Сен моундай жерде ушундай бир күнөө иш жасадың элең го дегенде, адам баласы ошону чанат дейт. Жок, мен жасаган жокмун деп. Анткени ары жакта азап күтүп турат экендигин билет да. Ага чейин эле кайсы жакка барат экендиги белгилүү болуп калган, Кудай сактасын. Анан ошол жерде моюнга албайт. Анан Кудай Таала дене мүчөлөргө: мени менен күнөө жасабадың белең?
Meni menен басып барбадың белең күнөөгө деп күбөлүк өтөт дейт. Ошон үчүн адам баласы эки бутту дагы күнөөгө басып баруудан сактоо керек болуп калат. وأما معاصي القلب فكثيرة. Бул жерге чейин адамдын дене мүчөлөрү кандай күнөө кылып коюшу мүмкүн, алар жөнүндө өттүк элек. Эми кыскача адам баласы жүрөгү менен кандай күнөөлөрдү жасап коюшу мүмкүн. Алар боюнча айтып берет экен. Адам баласы жүрөгү менен күнөөлөрдү өтө көп жасап коет дейт. Алар аябай эле көп. Wa ummahatuha arba'un. Бирок негизгилери төртөө дейт. Wa hiya al-hasad wa-riya wal-kibr wal-ujub. Алар биринчиси көрө албастык, экинчиси рия, эл көрсүн деп элдерге мактанып, үчүнчү ал-кибр, текебердөнү, төртүнчү ал-ujub. Буларды катары менен азыр кыскача түшүндүрөбүз. أما الحسد فهو أن يحب زوال نعمة الغير. Адам баласы дене мүчөлөрү менен эле эмес, жүрөгү менен дагы көп күнөө иштерди жасап коюшу мүмкүн. Жүрөгү менен дегени адам ушундай бир жаман ойлорго кетет дагы, ошол ою күнөө болуп калуусу мүмкүн дейт. Биринчиси көрө албастык дейт. Көрө албастык деген бул ушундай бир аныктама берилет. Ан юхибба завала ни'матил гайр. Көрө албастык деген бул бир адам бир ийгиликке жетти эле, ошол ийгилигинен ажырап калууну ниет кылуу бул көрө албастык деген ошол. Бул жашоодо көп аябай эле. Бир адам ийгиликке жетти, дайыма анын ошол ийгиликтен ажырап калуусун тилейт башкалар. Ошого керек болсо аракет дагы кылат. Колу менен дагы, буту менен дагы кээ бир адамдар түнү күнү ошондой бир жакшылыктардан ажырап калуусун каалайт да. Бул чоң күнөө. Кээде ушундай бир учурлар болот. Өзү бир жамандыкка түшүп, өзү бир зыянга түшүп болсо дагы, ал жанагы жакшылыктардан ажырап калуусун каалайт да. Жакшылыктан ажырап калуусу үчүн керек болсо өзүн дагы курбандыкка чалып ийген учурлар болот. Бул өтө чоң күнөө. Ушул жерден бир тамаша катары бир сөз айта турган болсок, бирок мааниси терең болсо керек. Жанагы бир киши алтын балык деп айтылат, анын ордуна бир олияга жолугуп калды десек балким туурараак болсо керек, Дуасы кабыл боло турган бир кишиге бирөө жолугуп калды дейт. Анын дуасы кабыл боло турган киши экендигин билип калгандан кийин эмне деп айтыптыр? Мен бир жакшылык сурап калайын эми. Ошого бир дуа кылсаңыз, анан бир ошол жакшылыкка жетип калсам. Десе жанагы киши айтат экен, макул, мен дуа кылайын, бирок бир шарт менен. Эмне сураган болсоң, кошунаңа эки эселенип берилет деп айтат экен. Эмне сурасаң? Жанагы киши дароо түшүнөт. Түшүнүктүү. Мен эгерде бир үй сураган болсом, кошунама демек эки үй болот экен да. Ооба. Бир машина сураган болсом, кошунама эки машина. Эгерде бир жер сураган болсом, эки жер бериле турбайбы? Ооба. Анда түшүнүктүү. Дейт дагы, анда менин бир көзүм оюлуп калсын деп айтат экен да. Ал бир көзү оюлуп калган болсо, кошунасынын эки көзү оюлат. Жанагы айткандай, ушунчалык деңгээлде биз динден алыстап кеттик. Көрө албастыктын баягы бир өтө бир жогорку деңгээлине чейин көтөрүлүп кеттик. Ким болбосун? Кээде өзүнүн туугандарынын ичинен дагы бирөө ийгиликке жеткен болсо, ошону көрө албайт. Эми ийгилик дегенде шариатка туура бир ийгиликтер. А эгерде шариатка туура келбеген ийгиликтер боло турган болсо, аны ийгилик катары баалабайбыз. Элестетип көрүңүз, бирөө мисалы ырчы болуп кетти дейли, таанымал. Анан ошол ырчылыктан түшүп калуусун кааласа, ал көрө албастыкка жатпайт. Анткени ал шариатка туура келбеген иш ал. Же бирөө мисалы өзүнүн дене мүчөсү менен тим эле дүйнөдө белгилүү болуп кетти дейлик. Анан ошондой белгилүүлүктөн түшүп калуусун кааласа, ал дагы көрө албастыкка жатпайт. Көрө албастык деген эмнелерде дегенде, шариат бир жакшылык деп билген бир ийгилик.
ошону көрө албайт. Ошого керек болсо бут тосот, жамандап болсо дагы, ал жөнүндө бир туура эмес пикирлерди таратып болсо да, ошону көрө албастык. Бул оору. Бул боюнча кыяматта жооп берет. Ушундай күмөнгө баргандар, ушундай ойлорго барып, ушундай иштерге баргандар кыяматта жооп берет. Ошон үчүн Аллах Таала пайгамбарыбызды, анан мусулмандарды буйруп атат, көрө албастардын көрө албастыгынан, көрө албастык бир жаман иштеринен сактаймын деп, коргономун деп дуа кылгынын дейт. Бул өтө чоң күнөө. Андан кийинкиси ва аммар рия. Көрө албастык эки нерседе болот дейт. Ал эмнеде? Биринчиси илимде, экинчиси бир жакшылык иштерде дейт. Ал кантип? Ла хасада илля фиснатейн дейт пайгамбарыбыз. Бирөө илим алган, анан илимди таратат башкаларга, илим берет, элди жакшылыкка чакырат. Аны көргөн киши эмне дейт? Жанагы илимден ажырап, дүйнөдөн өтүп кетүүсүн, же ишинин токтоп калуусын каалабайт. Болгону ошондой илим менде дагы болсо экен, мен дагы ошол кишидей болуп илим таратып, жакшы бир соопко жетсем экен деп тилек кылат. Бул көрө албастыкка жатпайт дейт. Экинчи бир иш бар, бирөө бир байлыгы бар, бейлиги бар. Ошол байлыгы аркылуу бир жакшылык иштерди, кайрымдуулук иштерди жасайт, жетим жесирлерди сүйүнтөт, кедейген багалдарды сүйүнтөт, аларга колунан келишинче жардам берет. Аны көргөн киши ага дагы суктанат. Менин дагы байлыгым, менин дагы акчам болгондо ушундай бир жакшы иштерди кылат элем дейт. Бул дагы көрө албастыкка жатпайт дейт. Кийинки маселе ва аммар рия. Рия ал дегени фахуа талабул манзила би амалихи фи кулуби ал-халq. Экинчи бир жүрөк менен жасалчу күнөө иштердин бири бул рия дейт. Ал дегени адам баласы бир иш жасайт дагы, ошол иш аркылуу адамдардын жүрөгүнөн орун тапкысы келет да. Бул дагы күнөө дейт. Бир ишти жасап алды, анан өзүнүн оюнда элдер мени мактаса экен деген ойдо жүрөт да. Бул дагы жакшы эмес иш дейт. Булардан алыс болуу керек болот. Анткени ал ишиңиз адамдар үчүн жасалып калган болот. Адамдар мени мактасын, ой пикиринин бардыгы ошондой. Анан адамдардын алдында кадыр барктуу болоюн. Мен барган учурда ордунан тура калып учурашсын. Мен барганымда мени сыйлап төргө олтургузсун. Ушундай бир ниетте жасай турган болсо, ал адамдар үчүн. Аллах Таала эмне дейт? Шариятыбызда айтылат, кайсыл бир киши Аллах үчүн эмес, Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн эмес, башкалардын ыраазычылыгы үчүн азыркыдай ниетте иш жасай турган болсо, кыяматка барганда ошолордон соогуңду алып ал деп айтат дейт. Эгер адам баласы кыяматта сооп тапкысы келген болсо, кыяматта жогорку бир даражаларга чыккысы келген болсо, анда ишини калыс Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн жасоосу керек болуп калат. Адам баласы ушинтип дагы күнөөгө батып калуусу мүмкүн дейт. Адамдардын жүрөгүнө бир орун табайын деген максатта жасаган болсо, бул чоң күнөө. Ва аммал кибир фа хуа ихтикарул гайр. Кийинки күнөө иштердин бири кибир дейт. Ал дегени өзүнү жогору тутат дагы, башкаларды төмөн көрөт, башкаларды хакир көрөт, башкаларды кор тутат. Дайыма өзүн бийик ойлойт, башкаларды төмөн ойлойт, төмөн болуп жүргөндү каалайт. Бул дагы жакшы эмес дейт. Бунун этеги дагы жакшылык менен бүтпөйт. Адам кичипейил, жөнөкөй болуусу керек болот. Өзүн кибир, жогору тутуу менен, башкаларды төмөн көрүү менен бардык проблемалар, бардык жамандыктар башталат дейт. Ва аммал ажуб фа хуа назар иля нафс би айнил истиъзам. Ал-ажуб деген бар, бул дагы жакшы эмес. Бунун дагы этеги жакшылык менен бүтпөйт. Ал эмне десе, өзүнү дайыма башкачараак көз караш менен карайт дейт. Ал дегени, мен башкалардан жогорумун, мен башкалардан акылдуумун. Өзү жөнүндө мындайча айтканда, кээ бир адамдар айткандай, ою жакшы. Өзүн эч капалантпайт, өзүн дайыма жакшы ойлойт, башкаларды жаман ойлойт. Өзү
bir күнөө иш кылган болсо дагы күнөө иш кылбагандай өзүн алып жүрөт. Өзү даражасы төмөн болсо дагы дайыма өзүнүн даражасы жогору деп ойлойт. Кээде кээ бир сабактар болуп калат, аларга катышкан жокпуз, бирок кээ бир адамдар айтып келип калат, алардан угуп калабыз. Бүгүнкү күндө ушундай бир түшүнүктөр бар. Эми китептерден окуп калдык десек туура болот экен. Ушундай бир насааттар бар. Сен өзүңдү баала деген сыяктуу. Күнөөгө батып, күнөөкөр болуп, Кудай сактасын, шарият боюнча бу дүйнөдө дагы, акыретте дагы бир оңбой тургандай. Анын жазасы бир чоң иштерди жасап алган болсоң дагы, өзүң жөнүндө оюң жакшы болбосо керек дегенде бир чакырыктар бар. Бул жакшы чакырык эмес бул. Анткени мындай чакырык адамды бузат. Адам өзүн төмөн алып жүрүү деген бар. Туура, өзүн таптакыр жоготуу деген кеп эмес бул. Адам бир туура эмес ишти жасаганда ага өкүнүү деген бар. Алардын чакырыгы андай эмес. Алардын чакырыгы күнөөкөр болуп өлүп аткан болсо дагы жок. Мен жакшымын деп өзүңдү төмөн тутпа дейт. Өзүңө баа бер. Мен кыйынмын деп тура бер дейт. Күнөөкөр эместей болуп тура бер дейт. Бул чакырык туура эмес чакырык. Шарияттын чакырууусу боюнча, тарбиясы боюнча адам өзүнө качан башкалардан жогору коюп, өзүнө бир баа берип баштаса, бул адамды талкалай турган пикирлер дейт. Адам баласы булардан дагы сактануу керек болуп калат. Анткени бааны башкалар бериши керек болот адамга. Эгерде адамга эл баа бере турган болсо, адамга окуучулары баа бере турган болсо, адамга Кудай Таала баа берип, Кудай Таала даражасын көтөрө турган болсо, бул жакшы баа, жакшы чакырык ушул. Жакшы даража ушул. Кудай Таала баарыбызды бул күнөөлөрдөн баарынан сактаган болсун. Саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.